Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 15 апрель 2025 жыл туғандар. Мен сіздерге айына таза 130 000 сом кереше түшүп турган сатылуучу ушул 2 кабаттуу чоң үй тууралуу маалымат бермекчимин. Чын туғандар, айына 130 000 сом таза кереше түшүп турат экен. Ушул жери мага жакты. Себеп дегенде частный школа ушул үйдү арендага алып иштетет экен. Айына 130 000 сом берип турат экен. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Менимче бул сатылуучу үй көпчүлүгүңүзгө эле жакса керек. Жери 7 соток. Таза суу, свет, природный газ, центральный канализация бардыгы бар. Шаардын эң жакшы престижный районунда бул сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Жакшы да тугандар, акчаңыздар болсо алып койсоңуздар, айына таза 130 000 сом түшүп турат. Сиздерге гана пайда болот. Жүрүңүздөр, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Анан келип үй тууралуу дагы да бир толук кеңири маалымат берейин. Жери 7 соток, анан кызыл китеби бар, документтери так, кыжылат болбоңуздар. Дареги, мен турган жер тугандар бул Ош шаарынын жакшы престижный району болуп эсептелген Ак Тилек микрорайонунда турам. Ак Тилек микрорайонун бардыгыңыздар эле билесиздер, шаардын эң жакшы престижный райондорунун бири. Мен турган жер бул Ак Тилектин 36-көчөсү. 36-көчө, мына бул 38-көчө менен кесилишет. Ушул эки көчөнүн кесилишинде мына ушул 20-дайректеги үй сатка чыккан учуру, мына 4 тарабы тең тосулган, чек аралары такталган. Эч кандай бир красный линияга чыккан эмес, эң негизгиси кызыл китеби бар. Ушул учебный центр, ушул үйдү арендага алып, айына 130 000 сом төлөп арендага алып иштетет экен тугандар. Келүү жолун түшүндүргөнчү үйдүн алдына дагы келдим. Жери 7 соток, кызыл китеби бар. Анан таза суу, свет, природный газ, центральный канализация бардыгы бар. Чек аралары такталган, бардыгы жакшы сонун тугандар. 4 тарап ограждение болуп тосулган. Мына плакаттар, объявлениялар көрүнүп эле турат, учебный центр депчи. Тугандар, лайктан басыңыздар, дос таныш туган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар болот. Кирип көрүп коюшсун. Негизи акчаңыздар болсо алып койсоңуздар жакшы да. Айына 130 000 сом таза киреше түшүп турат. Так, бул жагы мына тапчан сыяктуу, бул жагы сыртка жаткан, бул жагы детский площадка сыяктуу экен. Мына жогору тарабын көрүп атасыздарбы? Бул жакта дагы кошумча сыртка жаткан үйдүн алды брусчатка болгон. Солго бурулсаңыздар, бул жагын мурун магазин, продуктовый магазин катары иштеткенбиз деп эси мага маалымат берди тугандар. Алып продуктовый магазин ачып койсоңуздар болот. Эми карап көрөсүздөр, чөнтөгүңүздөргө карап ишти кыла бересиздер. Так. Анан кирип эле сиздер оңго бурулсаңыздар, бул жакта 2 кабаттуу үйү азыр мындай мектеп сыяктуу экен. Азыр кирип бүт бардыгын көргөзүп берем. Кондиционер, бүт бардык условиялары бар. Анан подвал дагы бар. Подвалы дагы жилой, подвалын мындай бир кухня сыяктуу кылып койгон. Столовая, мындай айтканда тугандар. Менимче түшүндүңүздөр. Жүрүңүздөр, мына чоң үйүн көргөзүп берейин, анан чыгып дагы да бир кеңири маалымат берем. Тугандар, биринчи кабатка дагы кирип келдим. Солго бурулсаңыздар, бул биринчи бөлмөсү. Мына доска, стул, парта, бүт бардыгы көрүнүп эле турат. Тугандар, азыр сиздерге мына бул биринчи бөлмөсүн көргөзүп бердим, биринчи класстын мындай айтканда. Так, бул жагы болсо экинчи бөлмө. Анан азыр негизи саат 5ке чейин сабак болот экен эле. Мен азыр 5:30-6 болуп калды. Азыр бүт бардык окуучулар үйүнө тараган учуру, ошол себептен пустой, тынч болуп турат. Ошол. Так, күндө сабак болот экен тугандар. Сабак саат 5-те бүтөт экен. Так, бул жагы үчүнчү бөлмөсү, мына караңыздар. Биринчи кабаты ушундай 3 класс. Ылдый тарапта болсо подвалы, подвалдын столовая катары иштетишет. Мен сиздерге азыр экинчи кабатын көргөзөйүн, анан чыгып подвалын көргөзөм. Лайктан басыңыздар, дос таныш туган уруктарга, группаларга сатылуучу ушул үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар деле болот. Алар да келип көрүп коюшсун. Так, экинчи кабаттын биринчи классы, мына тугандар. Сонун. Мына тугандар. Жактан чыгабыз. Бул жакта дагы бир ушундай бир 6 класс чыгат экен, 2 кабатын кошкондо. Коридорлор деле кадимгидей эле кеңири эле. Жүрүңүздөр, мына бул лестница менен түшүп столоваясын көргөзүп берейин тугандар. Мына столовойго дагы түштүм. Мен жана көргөзгөн лестница менен түшүп кетсеңиздер болот. Калсаңыздар, могу жакта сырт тараптан деле отдельный эшиги бар. Түшүп кете бересиздер. Ушул жерде окуган балдар ушул подвалга түшүп тамактанышат. Мына караңыздар, кеңири могу жак бут чечмеyi, тамактануучу мына стул бүт бардыгы каралган. Мына бардыгы даяр. Бул жакта болсо тамак кылуучу бөлмө, кухня мындай айтканда тугандар. Тугандар, колдон келишинче 2 кабаттуу чоң ушул үйдү, учебный центрди көргөзүп бердим. Көрдүңүздөр. Так, эми мына бул дагы кошумча курулушун көргөзүп берейин. Жүрүңүздөр.
Бұл жақ отдельно. Так, ешікті ашып кіріп келе бересіздер. Қараңыздар. Шындай кеңері соңында екен. Ес айтты, жаңа айтып өттім. Ушул жерде продуктовый магазин кылып койсо дагы болот деп айтты. Сөктенде ушул жерде жашаган адамдар арендага бергиле деп сурап келип атат экен. Ушул кошумча зданиясынча продуктовый магазинге арендага берип койсоңуздар деле болот. Жакшы да. Ушул жактан эле отдельно 20 миң сиздерге айына түшүп турат туугандар. Учебный центрдан 130 миң, бул жактан 20 миң. Ошондо айына 150 миң киреше туугандар. Элестетиңиздер. Мындай жагында 3 адамдын иштеген акчасын айына түшүп турат. 3 адам мында мисалы иштей турган болсо айына 50 миңден 150 миң табышат да. 3 адамдын акчасын ушул эле үй кудай кырса сиздерге төгүп турат. Границасы кандай дей турган болсоңуздар, мына 2 кабаттуу үйдүн артына ошо 0,5 метр 1 метр месте калтырылган. Граница ошол туугандар. Мына жакта болсо мен жана айткан столовыйдын өзүнүн отдельно эшиги, бул жакта сыртка жатканасы, мына жакта мини-бак, көчөттөрдүн 1-2 түрү эгилип, чоңоюп берип калган учур экен. Жакшы туугандар, караңыздар, сонун. Туугандар, эми барыңыздарды кызыктырган ушул үйдүн баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, жери 7 соток, учебный центр. Бул жакта продуктовый магазинге ылайыкталган ушундай бизнес помещениясы. Эко чогуу сатылат албетте эле. Баасы канча дей турган болсоңуздар, 350 миң доллар. Анан кеми бар. Эсинин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Өзүнө чаласыздар, WhatsApp'тан жазасыздар, келип көрүп кетесиздер, маалымат аласыздар туугандар. 350 миң доллар, анан кеми бар. Айткан баасында эч ким сатпайт. Вариант обмен жолдорун сурабапмын. Ал жагын эми эсине өзүңүздөр айтып предлагать этип көрөсүздөр. Орусча айтканда, барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар.